Урматтуу төрага, биз сизди шайлап жатканда сиз депутаттардын үнү болом, атасы болом, коргоп турам деп бияктан убада бергенсиз. Ошондуктан бир добуштан шайлап бергенбиз. Эми кечээкү кабинет боюнча эми ар кандай ой пикирлер болуп атат, бирок аякта кол койгон Элмира Усеновнамды кеп эмес да. Кабинеттен чыгарып жатканда УКМКнын 2 кызматкери келип маңдайында туруп чыгартышкан. Аны парламентте бүт баары билишет. Анан аялдарга жабышкан деле баарыбыз кыйынбыз. Но дело же не в этой женщине. Бул биринчиси. Экинчиси, Кемпирабадка каршы берген депутаттардын баарына коркут үркүтүүлөр болуп жатат. Сиз унчукпай отура берсеңиздер, ошол 19 депутат биз кейип баштайбыз. Биз сизди эмнеге шайладык? Бизди коргой албасаңыздар. Кстати, у меня вчера было день рождения. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сизге чоң рахмат. Мен туулган күнүмө берген белеңизди мен эч качан унутпайм. Менин бир тууганыма иш козгойм деп коркуткан УКМК кызматкерлерин мен да унутпайм. Бирок мен 5 октябрда 2020 жылы 2 жылдан кийин парламентке келсем, ушинтип мени УКМК коркутат деп ойлогон эмесмин. Дигече депутаттар менен сүйлөшсөм, баардыгын тааныш туугандар эмес, жакындарын баарын жумуштан алыныптыр. Менин эми жакын туугандар мамлекеттик кызматта жок экен, алыскыларын да жумуштан алып атышыптыр. Эми бул мындай уят нерсе. УКМК ушуга чейин барсаңар, анан оокат бизнесиңер тартып алам десеңер, бул Бакиевдин заманында да мындай болгон эмес. Менин атамды 2005 жылы Бакиевдер атып кеткенде, ошондо бир ушундай ызычы болгон. Жайында 2 ай коркутуп үркүтүп текшерип чыктыңар. Анда Акылбек Усенбекович кабинетине чейин барган, президентке чейин жеткем. Ошондо деген кандай сөз болду эле билесизби, урматтуу төрага? Сурабалдиева деген чүйдүн элин көтөрүп деген митинг даярдап атыптыр деп. Аудиозапись бар деп. Ошол аудиозаписти бергиле десем, Акылбек Усенбековичтин кабинетине барсам, мага кол саат белек кылып, грамота берип, ошентип мындай кутулуп кетирген. Бул сентябрдын аягында бүткөн иш. Мына 2 ай өтө элек, эми УКМК кызматкерлери менин туугандарым бизнестерине келишип, коркутуп атыштыр. Ал кызды тыйынсыз калтырам деп, талаада каласың деп. Мен Кемпирабадка добушту бергенде силер эмне, даже видимость демократии не будете создавать? Я понимаю, здесь все боятся, но не до такой же степени. Мы вас для чего избрали спикером? Баардыңар табакташ болуп отуруп алып туруп, анан бизди бир-бирден ушинтип атып эле салбайсыңарбы? Бул эмне деген? 2020 жылдын 5 октябрдын түнү 6 октябрга ким каякта эмне кылып жүргөнү аны калың катмар. Камчыбек Кыдыршаевич, сиздин дарегиңизге биздин депутатыбыз ушу мыйзамсыз иш-аракеттер, коркутуу үркүтүүлөр болуп атат деп сөз болду. Элмира Сурабалдиева биздин депутат айтты. Андыктан мен ушул айтылган сөздөргө сиздин жооп берип коюшуңузду сурайм. Саламатсыздарбы, урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу Акылбек Усенбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен азыр ушул капыл-тупул эле машинада келатып угуп калдым. Элмира Сурабалдиева урматтуу депутатыбыз да, Элвира Жыгалбековна. Так, ошол биздин ГКМБнын кызматкерлери коркутуп үркүтүп, жанагы налог боюнча маселелерди көтөрүп атат деп. Бул боюнча мен бир пояснение берип коеюн, урматтуу депутаттар. Бул маселе мындай. Элмира Жыгалбековнанын өзүнүн, бир туугандарынын карамагында Кудайберген деген базар бар. Кудайберген деген базарда 3000ден ашык контейнер бар. Так, ошол контейнерлерден булар, мен эми түшүндүрүп бергенге мажбур болуп атам. Бир нече мындай маселелерди ачканга мажбур болуп атам. Ошол контейнерлерде булар ар бир адамдан контейнерден 2000-3000ден жыйнадык деп отчет беришет. А бирок жыйнаганы, эң аз жыйнаганы 7000ден 15000ге чейин жыйнашат. Ошол жерде налогтордун баарын эсептеп чыкканда, муну
ГКМ эсептеп чыкпайт. Муну биз тапшырма бербейбиз. Муну биздин налоговый инспекция эсептеп чыкканда бүгүнкү күндө Кудайберген базары мамлекетке 70 миллион сомдун тегерегинде налог төлөбөй коет. Так. Бул боюнча акты түзүлгөн. Жана муну булар төлөөгө милдеттүү. Бул элдин мамлекеттин акчасы. Анан депутатмын деп туруп эле бул жерден чыгып трибунан бар деп туура эмес маалыматтарды таратканды токтотуш керек. Биз эч кимге эч кандай мыйзамсыз мамиле кылбайбыз. Кылууга акыбыз дагы жок. Анан сырткары дагы бир эки урматтуу биздин депутаттарыбызга иштер бар. Мында алдын ала айтып коеюн. Эртең дагы айтып чыкпагыла. Так. Кээ бирлерине өтө оор кылмыштарга байланыштуу иштер азыр дайындалып, уже экспертизалар чыгып атат. Жакында Ген прокуратура иш козгой турган болсо, ага дагы айтып чыкпагыла. Өтө оор кылмыштарга шектелүү адамдар бар. Араңыздарда отургандар. Ал шектелүүнү биз териштирип чыгышыбыз керек. Ал боюнча бизге керектүү адамдар өздөрүнүн арыздарын берди. Биздин милдетибиз. Эгерде ошол арыз түшсө, биз аны карабай койсок, ошондо айтса болот. Мына мен арыз жаздым, мен арызым карабай атышат депчи. Эгерде биз ошо текшерүү маалында, же болбосо иликтөө маалында ал кылмыштар такталбай турган болсо, аны дагы сот аркылуу чечим кабыл алынат. Ошондуктан, урматтуу Элмира Жыргалбековна, сиз маган эч кандай претензия коюуга мындай негиз жок. Мен сизди көргөн да эмесмин, сүйлөшкөн да эмесмин, учурашкан да эмесмин, байланышкан да эмесмин. Так. Ошондуктан сизди депутат катары сыйлайбыз. Эгерде сиздин кайсыл бир деңгээлде мыйзам менен өзүңүздүн бир проблемаңыз болсо, налоговый инспекцияга барыңыз, олтуруңуздар, разберитесь, так. Андан кийин гана айтсаңыз болот. Эч кандай бир адамыңызды апарып биз камаган жокпуз, же башка кылган жокпуз. Жок жерден айта берген туура эмес болот. Тем более мен атымды атаганда, значит, мен атымды атап, фамилиямды атасам эле баары ушундай болуп кетет экен деген ойдон алыс болуңуздар. Мыйзамдын чегинде гана барыңыздар. Эгерде претензияңыз болсо, дагы бир жолу айтам, налоговый инспекциянын башчысы баруу берди. Ким эле? Туруп коюңузчу. Вот налоговый инспекциянын башчысы отурат. Ушуга претензияңызды айтыңыз. Налогуңузду төлөңүз. Эгерде налог төлөбөй турган болсоңор, мыйзамдын чегинде биз чараны колдонобуз. Рахмат, кечиресиз. Рахмат, 5-чи микрофон. Рахмат. Урматтуу салык кызматынын жетекчиси. Микрофонду аласыздарбы? Кудайберген базарында жайында 2,5 ай текшерүү жүрдү, туурабы? Канча салыкты доначисление болду, канчасын төлөштү? Ован мен, ал мен апам. Маркум Жыргалбек Сурабалдиевдин жубайы. Мурдакы эми ана вдова сейчас. Сколько доначислили? В порядке 2 миллионов. Прошло сколько месяцев с того периода проверки? С сентября. 2 месяца. Бир ай. Бир ай өттү. Бир айда сизди адашты деп, сизди ГКМБ текшердиби? Жоопкерчиликке тартылдыбы бирөө? Салык кызматынан? Жок. Тартылган жок. Сиз адаштыңызбы? Же Камчы Кыдыршаевичтин бир тууган иниси биякта турат. Элвира, сен Кемпир абадка каршы бербедиңби? Өзүңдөн көрдү деген сөздү мен кандай түшүнөйүн анда? Биякта азыр иниси айтат, причем тут я деп. А причем тут мои родственники тогда? Кечөө мага мына Кудайдын куттуу күнүндө, мен туулганымда мына досу отурат жанында, кабинетине чакырып алышып, гүл берип, торт берип, туулган күнүңүз менен куттуктап деп, ошактан сураганда ма берген жооптору. Жанында отурган кишисинен мына бир тууган иниси. Бул эмне дегендик десем, эми сиз каршы бербедиңизби дейт. Анан менин тиешем жок деп ошентип жооп берет. Жок, салык кызматы биз экөөбүз түшүндүк бирибизди. Бизде урматтуу төрага, бизде канча президент бар мамлекетибизде? Бир президент, туурабы? А у меня такое ощущение, что у нас 2 президента. Причем второй негласный президент.
каалагандай калчап, каалаганын коркутуп, каалагандай кылып атат да. Алыңар аял кишиге күнүңөр түшүп калгандай болуп, алыңар мага эле жетип калса, Камчыбек Кыдыршаевич, сиздин да аялыңыз бар, сиздин да кыздарыңыз бар. Мени 17 жыл мурда менин апамды Бакиевтер чырылдатып, күндүз атамдатып кеткенде жалдыратып коюшкан. Ошондо 40 күн келип мени кураткан. 17 жылдан кийин тарых кайталанып жатат. Азыр бияктан деген я тут не при делах, я тут ни при чем деп алдабаңыз. 2 ай мурда салык кызмат эмне келип кетти анда? Азыр 1 айдан кийин өчөшкөндө болуп эмне майдаланып атасыз? Кабинеттен кууп чыктыңыз. УКМКнын биякта ар бирөөсүнө мына биякта отурган депутаттар сүйлөй албай да калышты. Баары айтып атат. Кече бүт кыдырып чыктым каршы бергендерди. Менде мамлекеттик кызматта иштеген туугандарым жок экен. Баарын кетирдиңиздер. Кече болсо кыргыздын жараны экен, аны вообще кууп салдыңар. Сизге жакпаганын баарын кууп, атып эле салбайсыздарбы? Жакпайт экен айтканыңыз. Айтышпай да калды сиз менен эч ким. Мушташ эле тиги эркек киши болуп деген тиги биякта бирөө сүйлөсө, аны да кабинеттин эртеси күнү. Это мелочность. Я настолько вас разочарована, я была совсем другого мнения. Но меня больше пугает то, что... Рахмат. Урматтуу депутаттар, мен бир нерсени айтып коеюн. Жеке маселени, ушул жеке өзүңөрдүн маселеңерди ушул жерде разборка кылбасаңыздар. Давай биз негизги ишти аткарайлы. Ато ар кимиң чыгып алып эле өзүңөрдүн маселеңерди айта бересиңер бул жерде. Анан чоң немеге айланып кетип атат. Айтылды, делди, эми кайым айтышып бу жерде отурбайлы да, биз иштейли да, урматтуу депутаттар. 1 секунд мен айтып коеюнчу, уруксат берсеңиз. 1 секунд айтып коеюн, мага жооп берүүгө. Урматтуу Элвира Жыргалбековна, дагы бир жолу айтайын сизге. Сизде мен көргөн да жокмун, сүйлөшкөн да жокмун, уккан да жокмун, билген да жокмун, эч кандай сиз менен байланышым жок. Бул бир. Ким менен байланышыңыз болсо, ошого таарынам. Так, эч кандай мамлекетте канча президент бар экенин билбесеңиз, анда уят эмеспи сизге. Андан сырткары майдаланып мен эч нерсе кылган жерим жок. Кечеки жараныңыздын, сиздин жараныбыз деп ататкан адамдын чыгарылышын ага дагы эми сөз бересизби, бербейсизби же тартиптүүрөөк болбойсузбу? Сизди угуп турдум го. Тартиптүүрөөк болуп туруңуз, пожалуйста. Так. Анан каяктагы эле жок нерселерге менин атымды жабыштырып айта бербең да. Кечеки соттун чечимин, сот чечим чыгарды. Ички иштер министрлиги расследование жүргүздү, прокуратура аны утвердить этти. Причем тут я? Еще раз говорю, ну естественно, это не я, не наше ведомство. Суд принял решение и выдворили. И что я должен? Я даже об этом не знал. Понимаете ли? Я бегаю по командировкам, работаю, уже 2 дня встречаю коллег. И я даже не знал о том, что его выдворили. Только ночью, когда домой приехал, после этого узнал. Во-вторых, вы ознакомьтесь, почему его как бы выдворили. Анан эми жөнөн айта бересиз, уят эмеспи? Эми сиз акылдуу адамсыз. Ал эми сиздин атаңыз боюнча атамды өлтүрүп койду дейсиз. Атаңызды өлтүрүп койсо, ал убакта мен 2005-жылы депутат элем. Атаңыз как раз атып койгондон кийин 15 мүнөттөн кийин жанынан мен жетип барганмын. Билбесеңиз. Так, ошол жерде мына биз ошол жерде көргөнбүз ошонун бардыгын. Мени эч кандай билбейт деп айта бербеңиз. Кимдин эмне кылганын да өзүңүз жакшы билесиз. Алар менен кайра достошуп жүрөсүз. Болду, урматтуу депутаттар, биз биринчи маселеге өтөбүз. Бу жерде кайым айтышып разборкага негиз жок, мен баарына сөз бердим, калыстык кылдым. Андыктан суроо жооптон мурун жыйыштырып негизги маселеге өтөбүз. Кийинки сөз Сурабалдиева Элвира Жыргалбековнада. Эми төрага микрофонду өчүрүп салды, бирок биякта миңдеген адам азыр миллиондогон телевизор көрүп жатат. Журналисттер үчүн жооп берип коюн, тактап коеюн. Кудайберген жөнүндө мынчалык жала жаап жаткан биздин УКМК жетекчиси Кумтор жана Кемпирабад боюнча да алдаса керек да. Кудайбергенде 1376 контейнер бар, 15 000 сомдук аренданы желелик төлөбөйт. 6 миңден 8 миңге чейин бир этаж үстүнө коюлса 1 000 сом кошулат. Бул биринчи. Экинчи, проверка жаңы эле бүткөндөн кийин
2 ай сиз экөөбүз ал жөнүндө жолукканбыз, сиз билесиз, мен билем. Салык кызматы УКМКга жооп берет болуш керек. Экинчиси, айтыла турган нерсе, Акылбек Усенбекович, он же ваш заместитель, председатель ГКМБ, туурабы? Да. После тех слов, которые публично сказаны, вы готовы организовать встречную, зеркальную проверку на происхождение капитала семьи Сурабалдиевых и семьи Ташеевых? С включением всех депутатов Чоуркенеша в состав комиссии и членов правительства. Если вы на это готовы пойти, если президент сейчас нас смотрит, я на это готова пойти. И мы посмотрим, кто платит в этой стране налоги, кто не платит, кто как разбогател. Захотите, может, давайте и вас проверим, и ваших заместителей остальных, и министров. Эльвира Жыргалбек. Потому что такой переход на личности, такое оскорбление, настолько много вранья в микрофон. Кызматтын аркасы менен жабылып туруп, мен УКМКмын деп элдин баарын коркутуп, бул биринчиси. Экинчиси, улуу трибунадан туруп туруп, 3 эсе 15 миңдем деп мен каратып туруп, жалдырат туруп, маяктан деген алдаганы, бул Кудайга жакпайт. Эгер трибунадан УКМК мынтип алдаса, Кемпир-Абад боюнча, Кумтор боюнча, значит, точно алдап атасыңар. Эльвира Жыргалбековна, Конституция боюнча депутат өзүнүн шайлоочулардын астында, анан өзүнүн уятынын астында эле жооп берет. Бирок мен Туура айтасыз. Бул биринчиси, экинчиси Акылбек Усенбекович. Укпайсызбы? Суроо бердиңиз, угуңузчу, андай сүйлөй бериңиз. Бир топ кичүүсүз, менден дагы. Анан өтөп эле аша чаппасаңыз да. Анткени азыр мына мен салык инспекциясынын директоруна сөз берем. Бул так маалыматтарды айтсын. Аланы эми саясатка айландырбасак да. Акылбек Усенбекович, салык кызматы биякта турса, давайте анда сиз кайым айтышпай дейт, чын болуңуз дейт до конца. Чын бололу. Июль, август 2 ай сизди издеп жүргөндө, телефондорду албай, жооп бербей барганда деген эмне болду десем, сиз деген аудиозапись бар экен, ошакта Сурабалдиева деген митингге чакыраттыр деп, ошол аудиозаписти элге чыгарыла дедим. Мен элди алдабайм, мен чыгымчыл эмесмин. Мен Кудай астында таза жүргөн адаммын десем, жооп бере алган жоксуңар эч кимдер. Мына Алтынбек мырза турбайбы? Көзү турат. Алдабайт бул киши. Экөөбүз отуруп сүйлөшкөндө деле, кайсы аудиозапись десем, өкмөттө целое совещание кылып, Сурабалдиева чүйдө сентябрда митинг көтөрөм деп аттыр. Ошону таап бергиле дедим. Таап берген жоксуздар. Азыр болсо 2 ай өттү, кайра эле бул эмне деген давление? Анан деген на личные дела не переходить дейсиз, урматтуу төрага. Өтпөйт элем. Бирдеме көтөрсөң эле сен душмансың, оппозициянан тиги Мадумаров жанында жүрөсүң. Мен бул киши менен закрытый заседанияда 2 жолу урушкам. 90 депутат күбө. Достчугубуз жок экөөбүздүн ортобузда. Бирок Рахмат. Кийинки сөз депутат жооп берсин, анда салык кызматы директору жооп берет. Эльвира Жыргалбековна, бул жерден до начисления произошло 40 миллионов основной суммы. Здесь налоговой службой было выявлено в том, что ИП Мусахаджаев за каждый контейнер выплачивала бюджет по 5500 в среднем. При этом фактически с предпринимателей за каждый контейнер в среднем брали 8,5. Болгон ушун эле до начисления кылганбыз, там 40 миллионов основная и 30 это санкция пеня. Здесь политические штуки деле жок, бул жерде болгон ушул мы выявили, да, наша налоговая служба было выявлено. Здесь никого не было, никакого поручения не было. Болгону ушул жерде директордан, управляющие, они были все с этим актом согласны. Рахмат, 5-чи микрофон. Алтынбек мырза, экөөбүз кабинетте отурганда тиги базардын ичиндеги туалетке чейин киргениңиздер сөзү бар, базардын тегерегинде чайчылардын баарын төлөттүрөбүз деген сөз бар. Ошону деген ККМди көтөргөндө мен Акылбек Усенбековичке кирип айткам. Чайчылар менен туалетке чейин Бакиевдин ордуна мага кирген. Бул биринчиси. Экинчи таштарды оокат кылып атасыңар деген сөзгө чейин жеткенбиз экөөбүз. Кайым айтышкан жокпуз, бирок ошактан 3 саат отуруп сүйлөшкөнбүз. Аягында пальцем вверх показали, сказали: вы обидели шефов, идите туда деп. Надеюсь, вы это отрицать не будете. Анан саясат, мен түшүнүп атам азыр, вы должны перед руководством оправдаться и все такое. Дело не в этом. Почему УКМК давит вот таким образом? Мен бизнесмен корксом,
Мен парламентке келбей болчумун биринчи. Жээнбеков 25 жылга каматам дегенде мен 5 октябрда чыкканмын. Мен андан коркпойм. Кудай бар. Камалып чыккандар деле президент болду bizde. Бирок монтип аялга күчүңөрдү көргөзүп, ушинтип коркутуу үркүттү эркектикке жакпайт, жатпайт биринчи. Болот Темиров, Камчек Кыдыршаевичтин происхождение капиталасын видеолор чыгаргандан кийин камалып чыгарып салдыңар. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, сүйлөгөн адамдардын баарын кекиртектен алып атасыңар. Мына буякта 19 депутат отурат. Бир-бирден камерасыз бүт айтып атат. Мамлекеттик кызматта жумушта иштегендердин баарын кууп чыктыңар деп. Садыр Нуркожоевич, сиз карап турасызбы? Көрүп турасызбы бул видеону? Биз ушул үчүн октябрда чыктык белек. Үмүт ушул үчүн каза болду беле. 1,5 миң бала жарадар болду. Ушул үчүн жарадар болду беле. Чындык какта жатат? Же күчтөбү? Рахмат. Рахмат. Эми мындайда, урматтуу депутаттар, биринчиден жеке маселени ушул трибунадан парламенттен айтууну токтотсоңуздар. Бул туура эмес, негизичи. Анан ар ким эле өзүнүн маселесин бул жерде териштирип, А, Б деп отуруштун кереги жок.